Тиш дарыгерлер эмканасынын ачылыш аземи салтанаттуу түрдө белгиленип, кызыл тасма кесилди. Эске салсак, эмкана 1970-жылы курулуп, ошол бойдон капиталдык ремонттон өткөн эмес. Жалпысынан 12 дарыгер эмгектенет. Алардын бири Таалайбек Маралбаев эмгек жолун 1990-жылы дал ушул жерден баштаган. Бүгүнкү күндө башкы дарыгер өз ишинин мыкты адиси, бир катар сыйлыктардын да ээси. Дарыгер эми жаңы имаратта жаңы жабдуулар, жаш кадрлар менен толукталса деген изги тилегин билдирди. Эски 70-жылдагы жабдыктар менен иштеп атабыз. Азыр өзүңүздөр да көрдүңүздөр кыдырып. Бул жерде сөздүн кыскасы баары ушу эски. Ошо менен элге ушундай кызмат кылып келдик, жоктотпой. Эч жака арызданбай эле ошолор менен иштетип, ремонттон өткөзүп, кайра ошо өткөзүп, элдин талаптагыдай профосмотрун жүргүзүп аттык. Ошо школдорго жылына 2 жолу садиктерге барып аттык. Союз малында кандай болсо ошондой эле иштеп аттык. Гоз гарантиядагылар 10 жашка чейин, 70 жаштан өйдө, анан участник войнелерге, афганец, чернобыльстарга бекер жардам көрсөтөбүз. Ошондой каралган. Боролдой, Чоңгемин, Орловка, Чымкоргон, Ак Түздө дал ушул сыяктуу саламаттыкты сактоо мекемелери жайгашкан. Ал эми бейтаптар жолдун ыраактыгына карабай, адистердин ишин баалап, дал ушул эмканага келишет. Көп жылдан бери келип ушактан тишти дарылап жүрчү элек. Бул зданиясы абдан эскирип кеткен эле. Мына Кудай буйруп ушундай ремонт болуптур. Ошол билип атайын келип ушу жерге тишти көргөзүп, мынакей бейинде дарыгер карап, мага консультация берип, дарылаш керек, ар кандай өзүнүн акыл насаатын айтып, жол жобосун айтып берди. Чоң рахмат. 2022-жылы жалпы 7 социалдык объект реконструкцияланып, ишке берилген. Анын ичинде 3 бала бакча, 2 спорттук зал, ФАП жана мечиттер бар. Быйылкы жылга да мекемелерди оңдоп түзөөдөн өткөрүп, кайра куруу иштери пландалууда. Быйылкы жылы дагы социалдык объекттер бар планда. Мына Кудай буйруса биринчи кварталдын жыйынтыгы менен биздин Кемин шаарынын 250 орунду бала бакчасын ачалы деп пландап жатабыз. Ал бала бакчанын кыскача тарыхын айта кетсем, илгерisi баягы разбал болгондон кийин приватизация болуп кеткен да. Андан кийин 1 миллион сомго Кемин шаардык мэриясы кайра сатып алган, муниципалдык кылыпчы. Мына азыркы күндө оңдоо иштери бүттү, эмеректер алынды. Буюрса ушу биринчи кварталдын жыйынтыгы менен ишке берилет. Белгилей кетсек, социалдык объекттер республикалык бюджеттен, Кемин өнүктүрүү фонду тарабынан, араб фонддору тарабынан каржыланууда. Айдай Ташыбекова, Келдибек Уланбеков, СТВ.